Балыкчы шаарында ачылган канаттуулар фабрикасы тоок эти менен ички керектөөнү камсыздоодо. Ишкана өндүрүштүн толук циклын өзүнө камтыйт. Анда инкубатор тоокторду багуу жана тоок эттерин муздатылган түрдө даярдоо каралган. Канаттуулар фабрикасы жылына 4,6 миллион бройлер тоокту өндүрүүгө жана 12,5 миң тонна этти кайра иштетүүгө жөндөмдүү. Учурда 22 канаттуулар короосунда 500 миңге жакын тоок багылууда. Өндүрүштүн толук кандуу иштеши ички рынокты тоок этине болгон муктаждыгын 30%га чейин жабат. Ошондой эле импорттолуучу канаттуулардын эти азайып, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун жогорулатат. Фабрика экономикага салым кошуп, жумушсуздукту азайтат. Азыркы этапта 200дөй жергиликтүү тургун жумуш менен камсыз болуп эмгектенүүдө. Жума сайын жожо келет өзүбүздүн инкубаториябыздан. Аны бияка отургузуп туруп, бияктан багылат 49 күн. Андан кийин ошондой цикл менен эле кайра убойдун цехке барат. Азырынча тооктун өзү чыгат, тушасы. Андан тышкары филелери чыгат, крылышки дегендери чыгат. Аяктан обвалка кылынат убойдун цехтен. Андан кийин пакетке салып, ал жерден уже упаковать этип, азыркы учурда Бишкекке баралат.